Духовкасыз, миксерсиз жума күнүнүн урматына балдарыма таттуу жасап бердим. Ар дайым жума күнү болгондо аракет кылам дасторконду жакшы жайып, балдарым жакшы көргөн таттууларды, тамактарды жасап бергенге. Балдарыма да акырындык менен үйрөтүп келатам. Майрамдагыңар келсе, мына жума күнү майрамдагыла, ойногула. Алгач эле кремди даярдагандан баштадым. Керектүү азыктардын баардыгын казанга салып отту орточо ысыктыкта иштетебиз. Башында ушу күчтүү эле отко бышырдым кремдичи. Тынбай ушу венчиктин жардамы менен тегиз аралаштырып турабыз. Ошондо түйүнө тартпай биз ойлогондой крем болуп берет. Крем катуу кайнап чыккандан кийин бир 2-3 мындай кайнатып алабыз да тегиз аралаштырып даяр болгон кремди муздатканга алып коебуз, четке ала турабыз. Крем муздагандан кийин торту чогултканды баштайбыз. Торту чогулткан оңой эле. Ушуна печеньяларды тизип алабыз, дагы үстүнө крем, дагы экинчи катар печенье тизебиз, дагы үстүнө крем. Бул жагы түшүнүктүү эле болду окшойт. Атайын ушу торт жасайын деп ушундай печенье алып келген болчумун. Анан үйдөн дагы жегенбиз, ал жетпей калып анан башкача печенье дагы колдонуп койдук. Калган кремдин баардыгын үстүнө аябай эле баардыгын беребиз, дагы тегиз баарына сүртүп чыгабыз. Описанияга да жазып коёмун, баардыгын толук жазганга аракет кылам. Үйдөгү болгон эле нерсе менен кооздоп пропиткага жөнөтөбүз. 2-3 саатка коюп койсоңуздар холодильникке тортуңуздар жумшак болуп калат. Рецепт сизге пайдалуу болсо өзүңүзгө сактап алып, таттууну жакшы көргөн курбуңуз менен бөлүшүп кетиңиз. Ушундай оңой рецепттер менен башкача рецепттерди көргүңүз келсе, анда баракчама каталып алганды унутпаңыз. Жүрөкчөнү кызартып, жакшы сөз калтырып кетсеңиз кубанычта болом.